чаң чыгар. Органсаңды көргөндө эмне кеңин жан чыгар. Атаңдын көрүнүне органсаңды караса. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга Башканы коюп Манастайт телеберүүбүздүн кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүн биз студиябызга философия илимдеринин доктору, кыргыз эл мугалими Хусейн Исаев агайды чакырганбыз. Ошондой эле филология илимдеринин кандидаты, манасчы, манас таануучу Таланталы Бакчиевди чакырганбыз. Куш келипсиздер. Өткөндө ушул курамда биз Айкөл Манас атабыздын тарыхый инсан болгондугу боюнча сөз баштадык эле. Бүгүн дагы ошол темабыз аягына чыкпай калгандыктан ошол теманы уланталы агай туура көрсөңүздөр. Анан негизинен ушул Манас эпопеясында, Манас эпосунун бардык варианттарында Айкөл Манас атабыздын курама жыйып журт кылгандыгы тууралуу айтылат. Ошондой эле башка хандар менен, сырткы хандар менен, душмандашкан хандар менен болгон дагы мамилелер айтылат. Бул жагынан алып караганда ушул Айкөл Манас атабыздын убагында деле саясий кырдаалдар болуп, саясат болгон деген ой келет. Анан агай сиз ушу саясий тармакты изилдеген алым катары ушу айтсаңыз, Айкөл Манас атабыздын убагында деги саясат болгонбу, болсо кандай болгон, бүгүнкү саясаттан эмнеси менен айырмаланган, ушуларга токтолсоңуз. Рахмат. Манас адам катары жана Манас эпикалык инсан катары кыргыздын 2 кылымдан ашык тарыхында дайым айтылып келген. Бирок алардын тагдыры адам Манас менен эпикалык Манастын тагдыры ар кандай болгон. Мына ошо Манас биздин эл журтубуздун, элибиздин идеалы болгон үчүн, акылы болгон үчүн, жан дүйнөсү болгон үчүн дайыма жашап келет. Бирок Манас эпосу ушу акыркы 1,5 кылым боюнча ар кандай саясаттардын күрөшүнө айланган. Мисалы, ошо Кыргызстандын азыркы аймагында диндер пайда болгондо, дегенде кандай гана дин болбосун, кандай гана согуш болбосун, кандай гана кол салуу болбосун, дегенде дининен, тилинен, жан дүйнөсүнөн ажыратууга аракеттенет. Мына ошондой биздин жан дүйнөбүз Манас эпосу болгондон кийин ушу Манас эпосуна каршы саясат дайыма болгон. Бул жерде дагы бир нерсе бар. Ушул кезге чейин Манас атабыздын мыкты саясатчы болгондугу жөнүндө ал киши бардык маселени ойлоп, 40 чоросу менен чечмелеп, акылмандар менен ортого салып, анан кийин иш кылгандыгы жөнүндө эпосто эң жакшы айтылса дагы турмушта ал жөнүндө айтылбаган. Бул жагынан алып караганда Манас атабыз мыкты саясатчы болгон. Бирок кыргыздын азыркы турмушунда саясат жана саясаттын теориясы, саясат тажрыйбасы деген биз азаттыкка чыккандан кийин гана пайда болду. Ага чейин коммунизмдин теориясы деген болгон. Илимий коммунизм сабагы өтүп турганда. Илимий коммунизм деген сабак болгон. Мына ошо сабактын тармагында болуп, Манас атабыздын саясатчылыгы жөнүндө, ал кишинин журт курап, мамлекет жасаганы жөнүндө, азыркы алыскы жана жакынкы кошуналарын согуш ачып, аларды баш ийдиргендиги жөнүндө көп айтылчу эмес. Чынына келгенде биздин Манас атабыздын жасагандардын баары тең мыкты саясатчы экендиги. Ушунун баардыгын тең ийне жибине чейин ойлоп келип, 40 чоросу менен макулдашып, алар менен сүйлөшүп келип, анан айыл аксакалдар деп азыр айта берелик, бирок ошол учурдагы мыкты акылмандар менен, Бакай ата менен жана башка акылмандар менен кеңешип туруп анан иш кылганда. Бул жагынан алып караганда мына ошол учурдагы ошо Кыргыздын азыркы аймагындагы жасалган иштери жөнүндө окуп отурсак, укмуштай нерселер. Мисалы, чоң азат башталарда Каникей энебиз 40 чоронун ар бирине ок өтпөй турган кийимдерди жасап, мына ошолордун размерлерин туп-туура кылып,
эч кандай согушка укмуштай даярдык көргөн да. Бул да болсо ошо Манас атанын атайын саясатынын негизинде жасалып атат да. Же болбосо мынакей Манас эпосунда Бөлөкбай ата жөнүндө укмушта айтылат. Бөлөкбай атанын устаканасы ошо кезектерде мылтыкты, найзаны жана башка курал жарактарды жасаган да. Ошо курал жарактар ошо чоң газапка даярданып атканда бардык солдаттарга жеткирилип, келечекте согуштун тагдыры Бөлөкбайдын устаканасында чечилген да. Мунун баары тең саясаттын негизинде да. Анан кийин ошо бу азыркы күндө дагы мынакей бизге саясат деген түшүнүк, саясат деген илим, саясат жүргүзүү деген жаңыдан келди деп атабыз. Ушул кезге чейин мага таанышпай эле коюшсун, саясатчылар дагы, саясат изилдегендер дагы батыштын түшүнүүнө, батыштын окуусуна, батыштын конспектисине үйлөнүп алышып ошо менен иш кылабыз. Ал эми Кыргызда улуттук саясат деген боло тургандыгы, келечектүү саясат боло тургандыгы, ал өзү кылымдардан бери чогулган Кыргыздын акыл эсине баш ие тургандыгы жөнүндө так унутулуп калып атат да. Ошон үчүн бүгүнкү алпарыбызда негизинен ушу Манас атабыздын жана эпостогу болгон саясат жөнүндөгү маселелерди эл журтка азыктап айтып берсек мыкты болгон турат. Өзү агай ушул жерден бир кичине баягы кыстырма катары айта кетейин. Мындан бир 20 жылдан ашуун мурда баягы Советтер Союзу дагы кулай элек кезинде, мындан 24 жыл мурда да бир газетадан сиздин бир макалаңызды окудум эле. Ал макалаңызда ушул марксизм, ленинизм философиясы бул кыргыз философиясынын бир бөлүгү гана болгон деген идеяны айткансыз да. Анан ошондо ал убакта негизи Кыргызда каяктагы философия бар эле деген түшүнүк болгон да. Кыргызда каяктагы саясат болгон. Себеби биздин адабиятыбыз, маданиятыбыз болгону 24-жылда гана башталган деген пикир аябай таңууланып келген да. Ошол эле мезгилде Манас эпопеябыз, Манас эпосу кылымдардан бери улам атадан балага, муундан муунга өтүп келсе дагы жанагындай жасалма көз караштар биздин элдин мээсин айландырып келген да. Ошол кезде мен сиздин макалаңызды окуганда жаш журналист элем, ай ушундай курс жазыптыр деп чыны менен там бергем да. Анан бүгүнкү күндө мынакей сиз айтып атпайсызбы, адам Манас менен эпикалык каарман Манас экөөнүн эки башка болгон деп. Бирок ошол эле мезгилде эпикалык Манасты чагылдырууда, анын саясий көз карашын, кырдаалын чагылдырууда биздин манасчылар ушул баары бир чындыкка таянып туруп, ошол чындык абалды чагылдырса керек деп ойлойм да. Талантталы мынакей сиз ушул манасчы катары дагы өзүңүз Манас айтып жүргөн башка манасчылардын Манасын изилдеген адам катары дагы ушу акыркы кезде могу Манастагы саясий кырдаалдар боюнча изилденип жүрөсүз. Сиз да өзүңүздүн пикириңизди айтсаңыз. Рахмат. Бул маселеге кайрылып жатып, биз эки нерсени баса белгилеп айтып кетишибиз керек. Бул биринчиден саясат таануу илими Манасты эки жактуу изилдесе болот да. Биринчи, бул Манас жөнүндө айтылган ата-бабадан бери келе жаткан дастандагы саясий элементтер же болбосо саясий объектилер изилдей турган, саясат таануу илими изилдей турган. Ал эми андан сырткары экинчиси бул саясат менен Манас жөнүндө айтылган дастандын ортосундагы өз ара мамиле. Мына ушуну биз айырмалай билишибиз керек. Манас эпосы деп атабыз. Манас дастаны бул саясат таануунун илимий объектиси катары өз алынча мындай кызмат аткарып бере алат. Ошол эле учурда саясат менен Манас эпосунун ортосундагы, анын ичинде биз сөзсүз түрдө мындай баса белгилеп айтышыбыз керек, манасчылардын дагы өз ара мамилеси болуш керек. Мына ошону саясат таануу илими бүгүнкү күнгө чейин тилекке каршы изилдей элек, атайын изилдей элек, өзүнүн
мындай илимий көз карашын билдире элек. Эми Манас дастаны өзү бул саясатты баяндаган дастан. Башынан аягына чейин. Манас атабыздын ата-бабаларынан тартып анын урпактарына чейинки баянда бүтүн бойдон мында улуттук кыргыздын жана ошондой эле регионалдык саясат баяндалат да. Манас биз азыркы күндө көп мындай пикирлер айтылып жүрөт, ой Манасты саясатка аралаштырбагылачы дегенчи. Ооба, Манасты саясатка аралаштырбаш керек. Бирок Манастын өзү саясат экендигин да унутпаш керек да. Манас өзү саясатты баяндайт. Бирок муну айтып жатып биз экинчи жагын дагы эске алышыбыз керек. Манас саясатты баяндаган дастан, бирок саясаттын куралы эмес. Анан ошонун куралы катары мындай биз колдонбошубуз керек. Пайдаланбаш керек. Курал катары ошол баягы бир чөлкөмдө жашагандар экинчи чөлкөмдөгүлөр менен кандайдыр бир ичара ич келишпестиктер болсо, бул Манас атабызды пайдалануунун эч кандай кажети жок. Тескерисинче, кайра ошол элдерди бириктирүүдө бул саясий курал катары пайдалансак болот да. Ошол Манастагы айкөлдүк, Манастагы баягы көп элдердин ынтымагы, интернационализм деп айтабызбы? Бул чыны менен эле Манаста интернационалдык мотивдер аябай эле көп учурайт да. Бул жерде мынакей бир эки мисал келтирип кетейин. Бул түздөн түз саясаттануу илимин изилдей турган объектиси жатат да. Биринчи, Көкөтөйдүн ашынан кийин 12 кан чогулуп алып, Төштүктүн тоюнда Манасты бийликтен алып түшүрөлү дейт. Бул кабар аздыр көптүр Манаска жетет. Манаска жетет дагы Манастын улуулугу лидер катары, улуттун лидери катары, элдин лидери катары улуулугу ушунда ошол 12 кан мага каршы чыгып, ал өзүнүн бийлигинен корккон жер жок, мен бийлигимди алдырып алат экем деп. Бул уруулар ортосундагы Манаска союз катары болуп кирген элдер ортосундагы жарандык согуш чыгып кетпесин деген максат менен ички энергияны, күч кубатты сырткы душманга жумшап, чоң казатка аттанууга аргасыз болуп атат. Эгерде чоң казатка аттанбаганда мүмкүн ошол жерден жарандык согуш чыкмак. Мына Манастын бир улуулугу ушунда. Саясий ишмер, саясий лидер катары. Экинчиси, Манастын артыкчылыгы, өзгөчөлүгү инсан катары, улуттук жана саясий лидер катары. Бул кыргыз урууларын эле бириктирбестен өзүнүн тегерегин, анан ошону эл катары, мамлекет катары эле түзбөстөн, ал тектеш элдерди дагы, тектеш урууларды дагы бир союз кылып атат. Азыркы сөз менен айтканда мына бул СНГ союзундай, же болсо бул Шанхай союзунда кызматташтык бирикмесиндей кылып чоң союз түзүп атат. Мына ошол союздун башында ошол эл башчылары, кандары, бектери Манасты өзүн кайра кан кылып шайлап атат союздун башына. Анан кайра эле жана 12 кан биригип алып Манасты бийликтен алып түшүрөлү деген саясат турат да. Мына Манастын улуулугу ушунда. Бул кыргыз элин эле бириктире албастан, бириктирип койбостон, башка элдерди дагы ошо кыргыздын тегерегине, кыргызды өзөк кылып туруп анан чоң союз түзүп атат. Бул өзү негизи тарыхтагы саясий кырдаалдарды мынагу орусча дворцовый переворот деп коет эмеспи? Ошондой нерсе бизде деле өттү да. Ооба. Бизде 2 жолу президентти кубалап чыктык. Ошондо деле жанагындай күчтөр чогулуп алып туруп, ушул президентти кандай кылганда кетиребиз, эмне кылабыз деп, анан сырткы баягы күчтөрдүн каржысы менен, сырткы күчтөрдүн баягы колдоосу менен анан төңкөрүштөр болуп атат да. Ошол эле нерсе бизде Манаста дагы айтылган. Манаста бул жанагы үрбүнүн эле таарынычынан 12 кан биригип, анан эски ускунун баарын эстеп, анан 12 кан оппозиция болуп чыгып атпайбы Манаскачы? Анан ошо Манаста мындай саптар бар да. 42 жылы хан болдум, кулалы жыйып куш кылдым, курама жыйып журт кылдым. Ушу турган элиме
тентиген элди баш кылдым дейт. Ана 42 жылы хан болгондо бул 42 жыл бою эле согуш боло берген эмес да. Ооба. Бунун ортосунда эл тынч жашаган, бейпил жашаган, элдин ушул саясий кырдаалды тегиз кармаш үчүн элдин казанында баягы эти, наны, ашы болуш керек эле да. Ушул жагынан алганда дагы ошол Манас эпосундагы кырдаалды алып, анан бүгүнкү кырдаал менен салыштырууда изилдөөлөр барбы агай? Биринчиден андай изилдөөлөр жок ушул кезге чейин. Себеби Манастагы болгон тарыхый окуяларды үлгү катары саясатка пайдалана элекпиз. Мына өзүң азыркы айткан 4 сабырда мына ошо ар кандай ишеничтеги түрү башка, өңү башка адамдарды чогултуп, баары тең эл кылдым деп атат. Анан ошонун башына кыргызды башчы койдум деп атат. Мынакей биз 2010-жылды эмче унута элекпиз. Миңдеген адамдар каза болду. 1990-жылы тетиреги Жогорку Советтер Союзу Жогорку Кеңеши чечим кабыл алган экен. Ал чечим жашыруу болчу. Мына ошондо союздар улуттук кеңешинин төрагасы кол койгон экен. Ош областында Өзбек областтык кеңешин түзүү жөнүндө. Мына ошол пикир ушул кезге чейин келип 2010-жылкы көп адамдардын өмүрүн жеген чатак болду. Эгерде биз ошо Манастын үлгүсүн пайдаланып, ошо кезекте ошо Кыргызстандын азыркы аймагында жашап аткан өзбек, уйгур, дунган жана башка этностор, калктарды баарына бирдей тең карап, жакшынакай шартты кыргыздардыкынан кем эмес, кыргыздардыкынан ашык эмес кылып, бирдей тең аталык мамиле болгондо, моореги 2010-жылкы трагедиялык окуя болмок эмес да. 90-жылда болгондо. 90-жылда болгон. Жанагы тиги Жогорку Кеңеш чечим кабыл алып деп атпаймынбы? Демек, биз ушул кезге чейин ошол маселе боюнча биринчиден ачыктыкты айта элекпиз. Мына Манаста баардык саясаттын баары тең ачык айтылган, чоң кичине жыйындарында. Экинчиден ошону үлгү катары алып, мынакей ошол жерге теңчиликти, азаттыкты камсыз кыла алган жокпуз. Бүгүн деле ушундай болуп атат. Демек ушу бир мамлекетте жашап атып, мына ошол жерде жашаган этностордун, улуу калктардын өкүлдөрү бүгүнкү күнгө чейин мен кыргыз мамлекетинин жаранымын деп мындай сыймыктана айта турган сезим калыптан элек. Демек биз Манас атабыздын саясатын бүгүнкү күнгө үлгү катары пайдаланып, ошону ишке аткара албай жатканыбыздын белгиси. Агай, мына жана башында бир сиз жакшы ойлорду айттыңыз. Жана Каныкей энебиздин баягы кийим кечектерди даярдаганы, Төкөрүста Бөлөкбайдын курал жаракты даярдаганы боюнча жакшы ойдорду айттыңыз. Анан ушу Манас эпосун сыдырып окуганда, Саякбай Каралаевдин варианты боюнча окуганда, бул Каныкей энебиздин кол алдында 1,5 миң адам иштеген экен. 1,5 миң адам иштеп. Анын ичинде 900 адам жалаң гана баш кийимдерди жасаган экен. Бул баш кийим дегенде калпак эле эмес да. Тебетеи бар, туулга бар, дагы баягы кементеи бар, башка бир ошол аскерлердин кие турган кийимдерин, баш кийимге өтө баягы маани берилгени айтылып атат да. Бул биринчиден жанагындай сойыл тийгенде же болбосо чокмор тийгенде башын жарып кетпеш үчүн, анан аны кийип жүргөндө жеңил болуш үчүн, ошонун ыңгайлуу болуш үчүн ушундай бир атайын бир изилдөөлөрдү жүргүзгөн сыяктуу туюлат да. Анан ошондой эле жанагы бут кийимдерин, өтүктөрүн жасаган 60 өтүкчүсү болгон экен. Анан ал 65 адам баягы аңчылыкка чыгып, ага дагы өтүккө деле ар бир эле малдын териси жарай бербейт экен да. Анан ага атайын ошол жана текелердин, кулжалардын, ишо кулжанын дагы мынча жылдык кулжа деп ошону атайын атып келгендиги баяндалат да. Анан ушул жагынан алганда бул чыны менен эле
бул жөнөкөй эле кайышты алып эле жасап койгон жок. Ал ошол билген үчүн, аны изилдеген үчүн айтылган сыяктуу да. Анан жанагы Бөлөкбай устага келе турган болсок, бул киши ушул Манастын колунун куралын жасаган. Ал асмандан түшкөн 6 курч, ал 6 гана адамдын колундагы курал да, кылыч да, туурабы? Андан тышкары жанагы ак келте бул Манас атанын жеке колзам биреги. Андан тышкары жазайыл мылтыктарды жасаган. Шулардын технологиясы болгон. Анан ошондой эле жанагы алыс жолдордо ат жүрүш үчүн аттарды такалаган. Анан бүгүн мен ушу телекөрүүчүлөргө атайын көрсүн деп ала келдим. Бир 2 таканы. Көргөзсөңүз. Мынакей моуреки така бул бүгүнкү күндөгү биздин аттарга баягы советтик колхоздун аттарына такаланган така экен. Мына ушул така. Анан ошондой эле момундай дагы бир така бар. Мына экөөнүн салыштырып көрсөтөлү. Бул така Ак Куланын такасы деп, бул таканы азыр мен биздин телекөрүүчүлөргө мына салыштыруу үчүн көрүп койсоңуздар болот. Моуреки така бүгүнкү аттардын такасы, ал эми моуреки така болсо, бул ушул Ак Куланын такасы деп, бул таканы Тогуз-Торо районунун дагы Жылаңач бугу деген жерден, тоодон табылган экен. Муну тапкан киши 91 жашында 1997 жылы кайтыш болуптур. Ошо казарманда жашап жүрүп, ага чейин Ош, Жалал-Абад, Баткен областтарында сот, прокурор кызматтарында жүргөн экен. Болотбек Исабеков деген адам мына могул сүрөттө. Бул адам ушул согуштун ардагери экен, согушка катышып, согушта артиллериялык расчеттун командири болгон экен. Бул лейтенант болуп ошол согушта убагында түшкөн сүрөт экен. Анан бул Болотбек аксакал ошол казарманга прокурор болуп иштеп барып калып, анан баягы элден угат да. Бул сырдуу тоо, бияка эч ким барбайт, коркот деп. Анан мен согушта кыйын күндөрдү башыман өткөргөнмүн. Мен барам деп анан кетиптир да. Анан бир күн жоголуп кетиптир, келбейт да. Кеткен боюнча жок. Анан кийин ушул таканы, моуреки таканы таап келген экен. Анан айтыптыр, ушул Ак Куланын такасы экен депчи. Анан алып келгенден кийин бул кишинин денесинин баары жара болуп, анан 3 күндүн ичинде жара болуп кетиптир. Анан ооруп көпкө чейин сүйлөбөй, анан ошол небереси Айбек деген небереси алып келип берди бул таканы. Мына байке ушундай така бар деп. Анан Айбектин айтуусунда ошол чоң атасы Жылаңач бугу жөнүндө айткандан мындай кандайдыр бир зааркангандай айткысы келчүмес экен да. Эмнени көргөнүн. Бир сыр көрдү да ушул таканы тапканда. Бирок ал ошо согушта ала келген өзү менен бир немистердин генералынын чемоданы бар экен, трофейный. Анан ошол чемоданга салып койгон экен да. Анан Айбек айтат, мен ушу кичинекей кезимде чоң атамдын кагаздарын караганды, чоң атамдын буюмдарын аңтарып тентергенди жакшы көрөт элем дейт. Бир жакка кетсе эле аңтарып. Анан алып ойночу элем дейт ушул така менен. Кийин баягы чоң атасы кайтыш болгондо 97-жылы колундагы буюмдарын, чоң атасынын кол жазмаларын ушул балдары барып ар кимиси алган экен. Анан мен ушул таканы алдым дейт да. Анан бул така чыны менен эле мунун материалы дагы бир кызыктай экен. Бул колодон жасалган така экен. Анан мунун аттын бутунда болгондугу дагы байкалып көрүнүп турат. Анан элестетсеңиздер, ушул таканы кандай аттын бутуна салган. Анан көбүнчө мына манасчыларда бир топ манасчылар манасчы болордун алдында ушул Манас атага жолуктук, анан Алмамбет атага жолуктук деп, анан баланча жерге барып көрдүм дегени жазылып жүрбөйбү китептерде. Анан ошол жерлерде баягы чарадай болгон из калды эле деп. Анан эртесинде барып карашса чыны менен эле чарадай издер калган деп. Анан бул дагы бир манасчылардын оюнан чыгарылган, фантазиясынан чыгарылган бир нерсе сыяктуу кабылдачубуз да. Анан моуреки таканы көргөндөн кийин чын эле ушул
така кагылган туяк канчалык жерди оодарат. Мына ушул чыны менен эле бул чоң нерсе болуп атат. Анан ушул балким ушул такадагы Бөлөкбай устанын чеберчилигинен колунан чыккан такадыр деген ой келет да. Анан кече жакында эле бир өмүр бою малчы болуп иштеген бир адам менде дагы ушундай така бар деп айтыптыр деп маалымат алдык. Кудай кааласа аны дагы табарбыз. Анан ушундай буюмдар балким биздин элдин арасында көп эле болушу мүмкүн да. Бирок баягы көңүл бурбай койгондуктан. Анан ушул эме боюнча агай сиз да өткөндө айтып аттыңыз эле, мен да өзүмдүн китебимде жаздым эле, жана ак келте боюнча. Ак келтени Бакай атабыз атайын Сибирдеги кыргыздарга барып, ошол жактан жазаткан. Бүгүнкү күндө жана Магнитогорск анан эмне деген бир топ шаарлары бар. Тохар деген элдер болгон. Ошондон токар келип чыгышы мүмкүн деген ойлор келет да. Анан мен ушул оюмду дагы тастыктаган бир Кытайлардын тарткан мультфильми бар экен. Кунг-фу панда 2 деген мультфильм. Ошол мультфильмде дагы Алмамбеттин прообразы деп эсептейм. Ошо Кытайдын ханзадасы бөрүлөр менен кетип калып, анан бөрүлөр металл иштетип, замбиректер жасап атканын тартылат да. Анан бул кыргыз элин Кытайдын жазмаларында, даңзаларында бөрү катары бурут деп, бөрү ит деп жүрүшөт да, бурут деп, бөрү ит деп. Анан ушул жагынан алганда дагы бул Кытай биздин бүгүнкү Кытайдын окумуштуулары ошол мультфильмди жаратарда булар дагы бир нерсеге негизденсе керек деп ойлойм. Анан агай жанагы орус элинин баягы дүйнөлүк согуш, экинчи дүйнөлүк согушка колдонулган куралдар боюнча өткөндө бир айтып аттыңыз эле. Ушуга бир токтолуп айтып берсеңиз, телекөрүүчүлөргө да кызык го деп ойлойм. Ага токтолордон мурун орегі жалаңач бугу жөнүндө бир нерсе айтайын деп атам. Айтыңыз агай. Биз өткөндө кеп кылдык элек. Манас ата тирүү болгон. Манас атанын арбагы бар. Манас атага канчалык мындай ийменүү менен, сыйлоо менен мамиле кылса, мына ошончолук анын тиги жыйынтыгы болот деп. Жана манасчылардын баардыгы тең ушу кезге чейин ошо түш көрөрүн, түшүндө ошолор айтарын Бакай ата келип, Манас ата келип, Каникей эне келип ошо айтарын. Анан кийин жанагы жаш бала, 6 жаштагы бала Манас айтып атат. Сен кантип айтып атасың? Мага муну айт деп айтып атат. Анан мен айтып атам деп атат. Демек, бул жалаңач бугунун тиги сырлары ачыла элек. Жана ал жерге жөн мындай адамгерчиликтүү, адептүүлүктүү, акыйкаттыкты сактагандар барбай, кээде алигилер менен бузулуп калгандар да барып атат да. Ошолор ошончолук зыян тартып атат. Бул өзү элдин жомогу боюнча, мына ошо жалаңач бугуда Манас атанын сөөгү бар деген кеп бар. Албетте, бул өзү тиги таласта деген кеп бар. Жанагы Экечки тоосунун несинде, Эчкили тоосунда, теткереги Тажикстанда деген кеп бар. Тиги Баткенде деген кеп бар, Анан ошолордун баарынан бул жерде Кожош Мусаев деген жигит бар. Кожош Мусаев деген жигит 2 жолу кеп кылды эле, Борегин нарындын Жетим тоо дегени бар. Ооба. Мына ошо Жетим тоодо темири да чыгат, алтын да чыгат. Анан ошо тоонун боорунда үңкүр бар деп айттылар жигит. Ошо үңкүргө астынан баруу мүмкүн эмес дейт. Бирок үстүнөн мен түштүм эле. Түшсөм анан ошонун эмесинин астында арчалар бар экен дейт. Арчалар мындай туурасынан коюлган. Анан ошо боюнча мындай эсиме бирдемелер келип, анан келип тиги арка менен тартып алып түшүп кетти. Мүмкүн Манас атанын сөөгү ошол жердедир дейт. Каратал Жапырык деген жерде да, ошол Жетим тоонун эмесинде. Кожош Мусаев өзү бир канча жолу айтып китебинде да жазды эле. Анан ошондон келип алып туруп, азыр бүгүнкү күнү жалпы изилдөөлөр, мамилелер боюнча мына ошо тиги жалаңач бугуда чыны менен Манас атанын сөөгү барбы деген тиги пикир туулат. Себеби астынан барыш өтө кыйын, үстүнөн түшүүгө мүмкүн эмес экен. Бул өзүнчө бир маселе. Бул жерде мен муну айтып атып, бул
Манас атанын арбагына байыртадан бери калыптанып калган кыргыз элине салты боюнча мамиле кылыш керек деген пикирди айтайын деп атам. Экинчиси, чыны менен мен бир канча жолу уккан элем, мындан 30 жыл мурун жазылган статьяларды жаздым эле. Бул өзү экинчи дүйнөлүк согуштун учурунда советтик армия колдонгон пушкада жанагы ошонун агылган отунда ошо уста Бөлөкбайдын ыкмасы менен жасалган курал жарактардын ыкмалары колдонулган дегенди мен бир канча жолу окудум эле. Жана ошону дагы жаздым эле. Мүмкүн ошол чындыктыр. Эми ошо бир канча кылымдардан кийин эле Морегил така сыяктуу эле ошо байыртадан бери пайдаланып калган нерселер пайдаланылат да. Ошондой эле курал жарактар деле ошондой болсо керек. Жанагы пушкалар жасап атканы, автоматтар жасап атканы, ошолордун үлгүлөрү байыркы замандарда да ар кандай болушкан да. Мына азыр эле айтып кеттик, тиги Канике энебизди даярдаган, согушка даярдаган тиги кийим кечелердин баардыгы тең. Ошолор мурунку бир замандарда болгон да. Кокусунан пайда болуп калган жок да. Демек бүгүнкү күнү биз азаттыкка чыккандан кийин кыргыз мамлекет жаңыдан түптөлүп кандай саясатты жүргүзөбүз деп кыйналып турган учурда Манас атабыздын үлгүлөрүнөн кабыл алыш керек. Биз ошону ушундай сөзмө сөз же болбосо түздөн түз кайталаш жөнүндө эмес, үлгүсүн кабыл алыш керек. Мына азыр эле айттык, мынагы ар кайсы элдерди бириктирип, бир туугандай кылып, ошолорго жоопту кылып, сен кыргыз, сен күнөөлүүсүң, ушулардын турмушу начарлап кетчү болсо, сен жооп бересиң дегендей пикир болгон да. Ошон үчүн Манас атабыз айтып атат да, кыргыздар баш болуп уюшулду деп. Демек бүгүнкү күнү богеги бирдиктүү мамлекетте, атын берген кыргыз мамлекетинде кыргыз тарыхый жоопкерчилиги жөнүндө биз айтып, ошолор эки жакка тентип кеткендин ордуна өзүбүздө калып иш кылыш керек деп. Мына бүгүн миллионго жакын кыргыздар тентип жүрөт. Арасында бирин экин өзбек болушу мүмкүн, уйгур болушу мүмкүн. Калган баары тең кыргыздар. Ушу ата мекенибиз Манас атабыздан калган журт турса, эми үчүн ушуну таштап кетип атабыз. Мынакей дүйнөнүн кай жерин кыдырсаңыз, Манастын жериндей бай жер жок. Кансыл байлыктар санабаңыз. Кооз жер жок, суулуу жер жок. Байыртадан бери кыргыздардын өзүнүн тиги эмеси макалы боюнча эл башынча болгончо суу башында болду. Биз суунун запасы боюнча, муздун, кардын запасы боюнча биз эң алдыңкы орундардын бириндебиз. Демек ушуларды ата-бабабыздан калган мыкты үлгү экен деп ушуларды сарамжалдуулук менен пайдаланып, элибиздин турмушун оңдоп, эки жакка качырып көчүргөндөрдү, ошолорду алып келип, ошо кыргызсың, сен кыргыз мамлекет үчүн жооптусуң, ушул элдин баарын тең ынтымактуу, бактылуу, азаттыкта жашашына жооп бересиң деген эң жөнөкөй философияны бешиктен баштап мектептен жогорку окуу жайлары кызматкерлердин баарын сиңиришибиз керек. Туура агай. Анан өзү негизи жанагы байлык боюнча дагы Манас эпосунда көп нерселер айтылат да. Алтыны аттын башындай, күмүшү сайдын ташындай. Бул жөн эле айтылып калган сөз эмес да. Албетте. Мунун нар жагында бул буквально түшүнгөндөр да бар. Манас бүт бардыгы эле дүйнө жүзүнүн баарын басып эле алтындын баарын алып эле анан кийин өзүнө баягы жыйнай берген экен деген түшүнүктөгүлөр да бар да. Эми бул ар бир адамдын өзүнүн жашоого болгон көз карашына карата неме баа берет болуш керек. Бирок жанагы саптарда бул кыргыздын байлыгы, кыргыз жеринин байлыгы жөнүндө айтылып атат. Анан ошондой эле Манас эпосунда жанагы курал жарак, шаймандарды, кийим кечектерди жасагандан кийин ошону дагы именно жанагы бүгүн бюджет деп айткандай Манастын казынасынан корогондугу тууралуу дагы саптар бар. Мына мындай да. Кийгендин көөнүн тындырган, жоого ылайык кылдырган, арасынын баарына арыптап окту сологон, айкөлүңдүн газына арбыныраак корогон. Бул нерсе ар бир согушка бизде жанагы көчмөндөрдүн саясатында, мисалы үчүн Чыңгызханды же Темирланды алганда, булардын аскердик ишин изилдеген адамдар көпчүлүк учурда айтат да, хан тигил жоокерлердин ар бири өзүн камдаганга мажбурлаган деген пикир айтылат да. Себеби кийим кечеси,
курал жарагына чейин ар бир жоокер өзү даярдаган деп. Ал эми Манас эпосунда болсо, Манас атабыздын бул ошол аскерлерди элди чакырганда ошолорго өзү камдап, жанагындай уюштуруп берип, бул дагы мындай алганда чоң саясаттын үзүрү болуп атат да, агай. Так, таланталы сиздин баягы акыркы кездеги Манас таануу боюнча дагы жазган бир топ эмгектериңиз бар. Анан ушул жагынан алганда Манасчы катары дагы, илимпоз катары дагы өзүңүздүн пикириңизди айтсаңыз. Бул байлык, мүлк боюнча Манас атабыздын баянында минтип айтылат. Ордолуу жерди камаган дейт. Ойрон Манас көкжалың олжосун такыр албаган дейт. Мына бул жанагы таза көчмөндүн рухун, духун, жана анын салтын, үрп-адатын, анын негизги принциптерин алып жүргөндүктүн белгиси болуп турат да. Талаган эмес элди, кыйраткан эмес. Ошондой эле Алмамбет Баатыр айтып атат Сыргакка. Букара журтта не жазык, баштыгында бар жазык дейт. Мына ошо элге тийбе дейт. Кара журтта не жазык, кандарында бар жазык деп атат. Жазыктын баары, кептин баары канында деп атат. Букара журтка тийбе деп тиги Сыргакка какшап айтып атат. Кытайга барып алыпчы. Ушул жерде дагы бир мындай саптар бар экен да. Өчүм бар деп ханына, өңгөнү өрткө таштаба. Кары жашы ажыс бар, карегиңдей асыра. Мына. Бул жерде дагы ошол Манас атабыздын айкөлдүгү. Гумандуулук, гумандуулук деген азыр түшүнүк. Ал эми ошол эле учурда Манас же болбосо кыргыздарга каршылаш келген Кытай элинин аскеринин стратегиясы дагы, алардын салты дагы, мүнөзү дагы кыздарды кыйратып дейт, келиндерди ыйлатып, салык салып сабаган деп атат. Мынакей. Эгерде кыргыздарда талаптоочулук болбогон, аны далил катары айтып атат. Ал эми Кытайлар тарапта Кара Кытай, Манаста Кара Кытай деп айтылат. Ошо Кара Кытайлардын адамдын да жанын койбой, туткундап, келиндерин ыйлатып деп атат, кыздарын кыйратып деп атат. Кыйратып деген сөзүнүн ар жагында маани жатат. Бул каймана мааниде айтылган. Мына анан андан ансыз келгенсип тиги кемпир чалын айдатып дейт, туткундатып, балдардын баардыгын туткундап кеткен да. Ал эми Манас атабыздын өзүн канча ирет деген туткундап алып, анан ошондон тукум алалы, анан ошонун тукумун кайра кыргыздарга каршы жөнөтөлү, каршы кайра тиги салгылаштыралы деген саясат болгондо, мына бул жагынан алып караганда, бул даана, бул Манас дастаны, Манас жөнүндө айтылган дастанда отурук маданият менен көчмөн маданиятынын, ошол эле учурда көчмөн маданиятынын үлгүсү катары кыргыздын, отурук маданиятынын үлгүсү катары Кытайдын дүнүйөгө, байлыкка, мамлекетке, душманга жана доско карата болгон көз карашын билсе болот да, принциптерин, дүйнө таанымын тааныса болот бул аркылуу. Агай, ушул пикирге сиз кошуласызбы? Биринчиден, бул пикирге мен кошуламын. Экинчиден, биз бүгүн Манас эпосу жөнүндө болуп атканда, Манас эпосуна ар кандай биз жана сөз баштаганда айттык, мына дин өкүлдөрү келгенде деген ушу Манаска кол салган. Кийин мынакей тиги Европадан 8 жолу крестный поход деген болгон илгери. Ошолордун баары тең дегенде Манаска кол салган. Мынакей Совет мамлекети кубаттуу болуп, күчтүүлөп баратканда Манаска кол салган. Ошо өзүбүздүн эле интеллигент деп коелук. Интеллигенттерибизге ошкандай тарбия берип, партиянын аракети менен ошо тиги биринчиден эпоско Советтер Союзу Кытай менен оңолуп баратканда эпостогу Кытай деген сөздүн баарын калмак менен алмаштырып зордуктап ошенткени тарыхта белгилүү. Андан тышкары ошо интеллигенттердин бир тобун атайын партиялык чогулуштарга салып, аларга жашырын тапшырма берип, мынакей ошо Манас эпосуна каршы карама каршы койгону,
Мына Манас эпосу бул өзү пантуркизмге алып баратат, пантуркизмге алып баратат. Башка элдерге карама каршы коюп атат. Мына ушулардын баары тең өтүп, канчалаган адамдар өтүп. Бул өзү тиги Түгөлбай Сыдыкбек ошо 20-жыл алып окумуштуусу дагы, ойчуну дагы мына ошо кишинин китебинде бар го, китебинде Белбелес деген китебинде, Белбелес деген китебинде аябай ачыктап жазганда, ким канчалык деңгээлде Манаска каршы күрөшкөндүгүн. Бирок Саякбай Каралаевдин Липкин, Сергей Липкин деген досу болгон. Семен Липкин. 1939-жылы Москвада жанагы кыргыз маданиятынын 10 күндүк болуп жүргөндө ошол жерде айткан экен. Семен, сен сак болгун. Сен тиги орус манасчысың. Манаска өйдө төмөн жаман сүйлөп койсоң, Манас өзүлө жазалап коет. Таза болуш керек, таза болуш керек деп айтканы бар. Мына ошо Манаска карата таза болбой. Качан 52-жылкы Манасты жок кылып кетүү деңгээлин алып барган учурда ушу кыргыздын эле өзү Болот Мураталиевич Юнсалиев деген окумуштай чоң окумуштуусу чоң жыйында чыгып сүйлөп, андан Мухтар Абоозов, андан 5 кишиден сүйлөгөндөн бул өзү элдик эпос. Мында эч кандай жасалма болбош керек. Элдик эпосту элдин кызыкчылыгы үчүн пайдаланалык. Манаска зыян келтирбейлик дешип, элдигин алып калышканда, мына ошондон кийин 50-жылы, 51-жылы, 52-жылы мына ошо Манаска каршы сүйлөп, Манаска каршы уюштургандардын баары тең өзүлөрүнүн запкыттар чыкканда. Ооба. Анан баарынан кызыгы ошол Семен Липкин гана репрессияга туш болгон эмес да. Бирок аны дагы тилекке каршы биздин Кыргызстан Жашчылар союзунун мүчөлүгүнөн чыгарып салган. Ал эми Россиянын, Советтер Союзунун Жашчылар союзунун чогулушунда дагы карап, бирок ага сөгүш берип туруп анан калтырып койгон да. Фадеев менен Твардовский экөө түшүнгөн. Алар себеби адабиятты, тарыхты, эпосторду мыкты билгендиктен экөө тең. Ошон үчүн Липкинге тиги сөгүш бердирип эле Жазуучулар союзунун мүчөсү кылып алып калган. Кыргызстанда чыгарышкан да ал байкушту. Ооба. Мен ушул боюнча мынакей ушу изилдөө акыркы изилдөө ишимдин жыйынтыгы иретинде Манас жана саясат деген ушу монография чыккан. Ошондо мен бир нече мезгил бою изилдөө жүргүзүп жатып, мындай бир тыянак пикирге келгем да. Совет мезгили, Совет доору бийлиги келгенден тартып, Манас дастаны 5 жолу соккуга душар болгон экен. Бул 5 этаптуу болгон экен да. Бул биринчи этап 1925-жылдан 32-жылга чейин, экинчи этап 32-жылдан 35-жылга чейин, үчүнчү этап 37-38-жылдары, төртүнчү этап 47-жылдан 52-жылга чейин, анан 5-чи бул 79-жылдан 88-жылга чейин. Мына ушул 5 этаптын ичинде Манаска жана Манасты изилдеген окумуштууларга ар кандай бирок түбү бир эле мааниде мүнөздө айыптар коюлуп келген. Биринчиси мына алашчыл, улутчул, феодалдык, буржуазиялык, пантүркистик, панисламистик, контрреволюциялык, кулактык, клерикалдык, реакциондук, антиэлдик жана космополиттик деп. Мына ушунун бардыгын Манас дастаны көтөрүп татыктуу акыры жеңип чыкты. Ушул айыптар коюлуп келди. Аны койгон мамлекет дагы, аны койгон саясий система да жок болуп кыйрады. Бирок Манас өзү аман эсен калды дагы, манасчылары да калды. Бүгүнкү күндө мына бизде өмүр сүрүп жатат. Өзү жанагы кечирип коесуз. Мына ошо тиги таланттуу санап өткөндөрдү Манас эпосуна каршы күрөшкөндөрдүн баары тең ок атылбай эле, түрмөгө түшпөй эле, же болбосо сыйыртмак салбай эле, өзлөрү ар кандай шартта өзлөрү басып баратып деле, жөн жүрүп деле азабын тартышкан. Ошолордун баары тең өмүрү кыска болгон. Мына ошонун баардыгы тең Түгөлбай Сыдыкбековдун атайын
жазып кеткен эскерүүлөрүн да бар. Ар биринин аты жөнү бар. Эми ал кишилерди атабай эле коелук, бирок элге журтка айта жүргөнүбүз жакшы болот эле. Ошон үчүн Манас эпосуна биз өтө аярлуу мамиле кылышыбыз керек. Ошо Манас эпосундагы байыркы кыргыз элинин эң мыкты үлгүлөрүн бүгүн өз алдыбызча азаттыктагы мамлекет болуп турганыбызда ушу жаңы саясаттын үлгүсү катары кабыл алсак эч кандай зыян тийбейт эле. Мен ушуга бир кошумчалай айткым келет. Бул Манасты биз эпос катары жана көркөм чыгарманын бир үлгүсү катары таанып жана тутуп калгандыгыбыздын төркүнү түбү бул Совет бийлигинин жана Советтер Союзунун соцреализм деген принцибинин саясатынын жемиши катары биз бүгүнкү күндө Манасты эпос катары таанып келе жатабыз да. Бүгүнкү күнгө чейин карапайым кыргыз эли Манасты чындык реалдуулук катары кабыл алып келген. Эгерде биз мындан 100 жыл мурда, ошол мейли бир 70 жыл мурда Саякбай атабызга, Молдова санатабызга жана башка манасчыларга Манас деген бул чындык эмес, бул силер ойлоп чыгарган нерсе десе, бетибизге түкүрмөк. Мына биз ошол Советтер Союзунун атайлап жүргүзгөн саясатынын негизинде бүгүн ошол абдан сиңген экен элибизге, кыргыз элине. Биз муну эпос катары таанып келе жатабыз. Негизи чындыгында эмне үчүн бүгүнкү биздин илим, азыркы кыргыз илими Манасты эл кандай кабыл алса, ошону негизинде изилдөө жүргүзгөнгө мындай белсенбей ошогон кадам таштабай жатат. Эми Кудай буйруса, мен ошогон таң калам да. Талантарлы Кудай буйруса, мынакей өзүң дагы бүгүн эртең докторлугуңду жактайм деп турасың. Мына агай канчалаган кандидаттарды, докторлорду даярдап атат. Анан ушу сиздер ушул ишти колго алып, Кудай буйруса, ушу келечекте ушул Манаска, кыргыздын тарыхына кызыккан улан кыздарды жолго салып, ушуну изилдеткенге белсенип киришесиздер деп ойлойм да. Анан мына биз жанагы сиз айткан 5 этап өтүп кетти. Эми Манасыбыз мындай кеңири кулачын жайды деп эле сүйүнүп кала бербешибиз керек да. Себеби муногу батыш өлкөлөрү тарабынан бүгүн таңууланып келе жаткан глобализация деп программаларды киргизип атпайбы? Мисалы үчүн улут катары бөлүнүүдүн, этнос катары бөлүнүүнүн кажети жок. Адамзат бирдей эле болуш керек деген программаларды киргизип атат да. Анан ошондо этностун кереги жок болсо, этностун тарыхынын дагы кереги жок. Курсагың тойсо болду, жанагы малды семиртип алып барып союп сала тургандай эле акыбалга келе тургандай саясат байкалат да, мунун нар жагындачы. Анан ушул жагынан алганда мындан бир нече жыл мурда ООНдун алдындагы, ЮНЕСКОнун алдындагы бир топ исследованияларды, изилдөөлөрдү жүргүзүп, көптөгөн мамлекеттердин баягы изилдөөнүн негизинде жакынкы 50 жылдын ичинде жок боло турган мамлекеттер деп киргизип койгон да. Бул дагы ошол глобализациянын программасынын ичиндеги нерсе. Анан ошол жок боло турган элдердин ичинде Кыргызстанды дагы киргизип, кыргыз элин дагы жок болот деп койгон да. Анан ушуга кызыгып, мындай эмне үчүн, кайсы критерийлердин негизинде мындай тыянак чыгарып атты экен деген нерсеге кызыгып көрдүм да. Көрсө, булар опрос жасаганда элден, сурак жасаганда, ошол 100 жыл мурдагы элиңдин тарыхын айтып бер дейт экен. Кандай болгон жаз дейт экен да. Анан 100 жылдан кийин сенин элиң кандай болгон, кандай болот деп. Анан албетте тарыхты билбеген, биздин тарыхыбыз Манаста. Манасты билбеген кыргыздын баласы билбейм. Октябрь революциясы болгон, ал 100 жылдан бери эле да. Андан мурда кандай болгонун билбейт, себеби биз окуткан эмеспиз. Өзүбүз деле окуган эмеспиз да. Биз кыргыздын тарыхын эмес, биз Грециянын тарыхын окуганбыз, Афинанын тарыхын окуганбыз, ошондой эле орустардын тарыхын окуганбыз, өзүбүздүн тарыхыбызды
тилекке каршы биз окуган эмеспиз. Ошол себептен жанагы респонденттер билбейм деген суроо берип атат да. Тарыхын билбегенден кийин келечеги кандай болорун да билбейт да. Ал билбейм деп жазып атат. Анан ушул эл жок болот экен деп жанагындай тизмеге коюп атат да. Муну биздин окумуштуулар, бүгүнкү күндөгү интеллигенциябыз, мугалимдерибиз, биздин кыргыздын акыл эстүү каймактары ушул нерсени мындай туура кабыл алып туруп, келечекте балдарыбыз жанагындай респондент болбош үчүн, келечекте мамлекетибиз жоголуп кетпеш үчүн биз Манасты кеңири изилдешибиз керек. Ошондой эле тарыхыбызды кенен изилдешибиз керек деген сөздөр менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктасак дагы, анан сиздер менен дагы жолугат окшойбуз. Агай айтчу көп сөздөр бар. Аны сиздин азыр мени карап отурган көз карашыңыздан байкап отурам, могулар айтылбай калды деп турасыз. Кудай кааласа келечекте жакынкы күндөрдө дагы отуруп сиздер менен ошол Айкөл Манас атабыздын тарыхый инсан болгондугун, мындан ары дагы пикирлерибизди бир пикир айтып коюшум керек. Айтыңыз агай. Себеби батыштын саясатынын баардыгы тең, кыргыздын байлыгын ээлеш керек. Мына Кумтөр ачык мисал. Батыштын саясатынын баардыгы тең, кыргыздарды манкурт кылыш керек. Ошон үчүн ааламдаштыруу бир жагынан илимдин, техниканын каалайбыз жайылышы, экинчи жагынан кечирип коесуз, бул өзү америкалаштыруу, вестернизация, европалаштыруу. Мына ошол саясат катуу жүрүп атат. Ошон үчүн биз жарандарыбызды сен кыргызсың, кыргыз боюнча каласың деп мындай мекенчилдик сезимге тарбиялашыбыз керек. Мына ошолор келип алып туруп кыргыз мамлекетин сактап калат. Агай, ушул жерде Чыңгыз агайдын жанагы манкурт тууралуу жазганы бар да. Жанагы эне уулуна сен Элемансың, сенин атың Элеман деп атат. Анын башына шире кийгизип туруп, аны манкурт кылып койгон. Азыр чыны менен эле глобализациянын алкагында кыргыз элин, кыргызстандыктарды баарын манкуртташтыруу жүрүп атат. Ошол абдан активдүү жүрүп атат бул. Ошол себептен мынакей биз өзүбүздүн элибиздин кыргыз экендигини дагы сиз айткандай бир нече жолу баса белгилеп туруп, биздин тарыхыбызды көрүп, биздин аталарыбыз жөн эле ат минип кой кайтарып жүргөн эмес. Биздин аталарыбыз 1000 жыл мурда момундай такаларды жасаган. Биздин аталарыбыз ушул такаларды аттарына кагып туруп, дүйнөнүн көп жерине барып, тетиги Бешбежинге чейин барып, дүйнөнүн элине акыйкаттык кандай болорун көрсөтүп, жөн эле баскынчы эмес. Бул баргандан кийин ошол элди эсип аткан кидандарды, каракытайлардан бошотуп, боштондук берген экендигин биздин балдарыбызга айтып түшүндүрүшүбүз керек. Сиздердин бүгүн келип биздин телеберүүбүзгө катышып бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин конокторубуз кыргыз эл мугалими, философия илимдеринин доктору, мударис Хусейн Исаев агайыбыз болду. Ошондой эле филология илимдеринин кандидаты, белгилүү манасчы, манас таануучу Таланталы Бакчиев мырза болду. Рахмат келгендериңиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү биздин берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.